канчалык түшкөнүн жакшы билесиздер. Саватсыз парламент саватсыз өкмөттү курады, саватсыз өкмөт өзүнүн өкүлдөрүн курады. Ушуну менен биз бүгүн ушул акыбалга келдик. Мамлекеттеги бардык болуп аткан мыйзамсыздык биздин мына акыбалыбызга себепчи бул өткөн шайлоолор. Шайлоонун таза өтпөгөндүгүнүн аркасы менен мына ушундай бир акыбалга келип отурабыз. Бүгүн биз мамлекет катары жокпуз. Мамлекет катары жок экенибизди кечеги пандемия бизге көрсөттү. 2 айдын Мекен, Кыргызстан, Биримдик, дагы кандайдыр партиялар качан түзүлдү? Алар кече шайлоонун астында түзүлдү. Ошондо келаткан депутаттар кимдер? Алар кече СДПК деген партияда жүргөндөр. СДПК болуп келгенден уялып астыңыздарга башка ат менен кел атышат. Өткөндөгү чимкирик деп аталган парламенттин 120 депутаттын 90-ы астыңыздан келет. Кайра шайлайсыздар ошолорду. Кааласаңыздар шайлагыла. Бир шайлоочу мынтип айтты, Рахман ака, азыркы келаткан мурдагы 6-чакырылыштагы депутаттардын бетинен КамАЗдын дөңгөлөгүн жасаса, төө ашуудан жакшы чыгат болуш керек машина деди. Бүтүн Кыргызстанда турам. Мен 45 жыл саясатты жазып жүрүп, ошонун ичинде кылдай кыйшайбай бир ордунда туруп, элдин мүдөөсүн парламентке алып барам деп чыркырап келаткан Адаханды ошон үчүн колдоп ушул партияда келатам. Эгерде эртең шайлоодо Кудай насип буйруп 8 номерге добуш берсеңиздер, биз оптом парламентке кирип кетебиз. Чоң рахмат. Азыркы сөз ушул Паттакай кызыбыз, жөнүндөгү кыз эмес, патриот. Жүрөгүндө мекеним деп, жүрөгү патриотка соғып турган кызыбыз Венера Ахматова. Кутмандуу күнүңүздөр менен кагылайын калкым. Урматтуу агайын туугандар, мына астыңыздарда өзүңүздөрдүн уул кыздарыңыздар келип отурат. Мен дагы тоонун уйсап, кой кайтарып жүргөн бир карапайым кызымын. Бирок илимдин доктору, профессор болдум. Мен ойлодум эле. Парламентке өтө турган чек 9 болгондо, анан 7-ге түшкөндө да мен чырылдап канча жазып ойлогом. Биз сыяктуу элдин арасынан чыгып, элдин таламын талашкан кыз жигиттер бир парламентке барбайт экенбиз да. Ага биздин шайланууга укугубузду жок кылышкан экен да. Анда мамлекеттин келечеги кимдердин колунда калат деп ойлодум эле. Бирок бүтүн Кыргызстан партиясы мен сыяктуу өзүнүн ак кемгеги менен жүрөгү таза, колу таза инсандарды ээрчитип, элдин астына чыгып, эл мына өзүңдүн таза уул кыздарыңды тандап аласың деп өзүңүздөрдүн астыңыздарга тандоону коюп отурат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын тушуна эле бир кичинекей белги коюп туруп коесуздар. Мен ишенем сиздерге. Мына кылым карыткан элибиздин эч качан куру болгон эмес. Элибиздин башына караңгы түн түшкөндө өзүн, элин, жерин коргогон баатырлары чыккан, Курманбек атабызга окшогон. Акылман ойчулдары, акындары чыккан, данышмандар чыккан, кыз сайкалдары чыккан. Апаатта тажы вирусунда бул ошол учурдун баатырлары, ушул жерде турган жаштар, волонтерлор сиздер болгонсуңар. Мен бүгүнкү күнү жакында боло турган буйруса 4-октябрь күн бул эмне күн? Бул тандоо күнү. Бул тандоо бир гана бүтүн Кыргызстан партиясынын тагдыры эмес, жалпы элибиздин тагдырын чечүүчү күн. Төңкөрүш, инкылапты мыйзамдуу түрдө бүтүн Кыргызстанга ыйгара турган күн. Ошол 4-октябрь күнү арам акчаларга азгырылбай, чындап жүрөгүбүздөн бир арнамыз менен барып, бүтүн Кыргызстанды шайлайт деп мен терең ишенемин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Өзүнүн мекенин сүйгөн, элин сүйгөн, келечегине, сүйүктүү мамлекетибиздин келечегине сыймыктанган адамдар гана саясат сүйлөшөт. Парламентте уктап отургандарды көрүңөр келбесе, парламентте Курманбек Баатырдын душманда тууган согушун көрөйүн десеңер, бүтүн Кыргызстанга добуш бергиле.
Manas Batır Alatoğ'dan düşmanın kuup kangay kaydaganın körgüngör gelse, kızıktı parlamentten körgüngör gelgen bolsa, anda bütün Kırgızstan partiyasını şaylap can başlap jatıp körgüler. Rahmat sizlerge. Assalamu alaikum tuğandar, kalay kal, el jurt. Aksakaldarыбыз бар бұл жерде. Сыйыбызды жоготуп атабызбы? Жоготуп атабыз. Dinimiz бар бардыгында. Elhamdülillah musulmanбыз. Ыйманыбызды жоготуп атабызбы? Жоготуп атабыз. Мен 22 жыл болду Москва шаарына чыганма. Бula бұл жерде бардык. Ар бир үй бүлөдөн бирден болбосо жок дегенде бирден чет жактай жумуш менен жүрүшөт. Бардыгыңар билесиңер. Кандай азап тозок менен ал жерде жумуш иш кылышат. Мен 2 айдан бери могул жерге келе албадым Кыргызстанга. Пандемия башталганда, бале оору башталганда канчалык азапты көрдүк. Бул жерде айылда дагы жакшы кошуна тууганчыл болуп туруп бири-бирибиздин Аллага чек шүгүр тиричилигибиз кандайдыр бир өттү. Но Москва шаарында тиричилик аябай оору болду. Жатаканада жашаган адамдарды көрсөң, боруң ооруйт. Ошол жерде рахмат, Аллага чексиз шүгүр, эл бар экен. Ал жерде карапайым элдердин балдары ошол жерде диаспорада топтолуп, колунан келген жардамдарын беришти. Мен кече күнү келе атканда 2 ай мен келе албадым. 2 ай келе албадым. Ошол жерде мен атка минерлердин кичине көзүн чукуй койдум элем. Ушу Эмил Кыргызстанга барбасын, ушу Эмил талапкер болбосун, ушу Эмил депутат болбосун деп мени аябай путумду чабышты. Ошого барып туруп ошол сөөктү алып, мен жолго чыктым. Сөөк менен чыгып, документ жасап мага Жачиев Эмил сопровождающий деп өзүм келе айтып, границага келгенде Жачиев Эмил Жачиевдин тизмеден алып коюшуптур границада. Ушул Эмил чыкпасын границадан деп. 2 күн жаттым туугандар сөөк менен. 35-40 градус Солилецкиде. Сөөк үстүндө. Машинада. Сөгүм сасып кетти туугандар. Булар ошон үчүн бул бийликтегилерди аман эле болушсун. Биз азыр өлүк келген бул биз үчүн эми ажал экен, өлүк келет экен бул жакка туугандар. Бардыгыбыздын бул жерде тууган уругубуз жашайт, балдарыбыз жашайт, иштешет бардыгы. Ошон үчүн түнү чочусаңар да, түнү уйку жаман түш көрүп чочуп кетсеңер дагы туруп эле, ушу балам жашап атат эле. Жаман түш көрдүм, 6 саны аман болсунчу деп дуа кыласыңар ата энелер. Ушул жерде отурган бардыңар балдарыңарды ойлойсуңар. А балдарыңардын келечеги чынчыл партия азыр ушул бүтүн Кыргызстан партиясы болуп атат. Чындыкты сүйлөгөн азыр ушул партия болуп атат. Ушул партия бара турган болсо, Алла насип этип, ал жака жетип ала турган болсок, тез арадагы чоң маселелерди Кудайым буйрса чечебиз. Мен сиздерге кепилдик берем. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыздандыктар, урматтуу кыргыз элим. Кош келипсиздер, устаттар деп айтсам туура болот. Биз сиздердин жолуңуздарды жолдоп кетип атабыз. Келгениңиздерге терең ыраазычылык. Мен дагы бүтүн Кыргызстан саясий партиясын эмне үчүн тандап алдым? Адилеттүүлүктү так айткан, мыйзамдыктын рамкасынан чыкпаган, кандай гана кырдаал болбосун, акыйкаттыктан тайбаган үчүн мен дагы ушул жаш болсом дагы салымымды Кыргызстанга кенедей болсо дагы кошоюн деп, ушул Адахан Кимсанбаевичке тырнактай болсо дагы жардамым болсун деп мен кыргыз элине жардам болсун деп аттанып атам. Мен эч кимге сатпаймын голосумду. Мен бул жактан бийликтен эч кимди тамдабайм. Себеби мал Адахамат Марuf Кимсанбаевичти мен көп жылдан бери колдоп келем да. Жериңди сүй, элиңди сүй, патриот бол туугандарым. Сатпагыла голосду. Бүгүн 5000 ал, эртең күн 4 жылга жеткирчи көрөйүн. Бизди ойлогула, биз мигрантпыз. Силердин ар бир үйүңөрдө мигранттар бар. Ошонун келечегин ойлогула. Ошол эле менин сөзүм. Рахмат баардыгыңарга. Assalamu alaikum урматтуу абалар, апалар, аталар. Баарыңыздар бүгүнкү жыйынга кош келдиңиздер. Келген кадамыңыздарга гүл бүтсүн. Кандай тилек менен келсеңиздер, тилектериңер кабыл болсун. Мен ушул жерде сүйлөгөндүн себеби мына суроолор аябай көп болуп кетти.
Биздин талапкерлерди көрдүңүздөр. Баары сүйлөшө алат экен. Буларга микрофон тийсе эч кимге берчүдө эмес. Ушундай болгондору жакшы. Коалиция деген сөздү так айтышты. Мына суроолор аябай көп болуп кетти. Мен кыска жооп берип коеюн. Биздин партиянын көз караштарын, башка жактарын биздин талапкерлер айтышты. Кээ бир жерлерин менден да жакшыраак айтышты окшойт. Адахан мырза, сиз сөзсүз өтөсүз. Амин. Бирок мамлекетке темирдей тартипти кантип орнотосуз дейт. Темирдей тартипти жакшы көргөн киши келери менен эле орнойт. Аны эч кетмен көтөрүп же күрөк көтөрүп орнотпойт. Мына Эмили неме айтып атам да, момда кылып биз сүрөттөрдү эч жерде илбедик эле. Эч бир даракты кучактап турбадык эле, темирдишке жармашпадык эле. Шаарда карасаң, айлан айын эч жериң бош жериң калбаптыр. Эртең эле ушуну эми темирдагы Россияда көп жүрдү да. Эртең эле укам ушулар менен барып шалы кургатасыңар да. Çöptün üstün жабасыңар. Эми элестеткиле, мен жатамдагы акырын мастыны чечип коюп, шалы тебелеп жүргөнүңөрдү. Ушуну этият кыл Эмил. Ошон үчүн чыгарбадык эле биз ушундай нерселерди. Эмил мырзаны, Нурбек мырзаны, Орузайым Нарматованы, Мирлан Ураимовдерди биз катарыбызга кошуп алып баратабыз. Ошол сыртта жүргөн, какшап жүргөн, ыйлап жүргөн жигиттерибиздин, кыздарыбыздын үнүн жогорку кеңештен угузгула деп алып жүрөбүз. Буйруп президент болгондо дейт Адахан мырза, кыргыздын кыздарын башка мамлекеттин шаар жаранына турмушка чыкса, күйөө балдарга жарандык бербөө жана кызыбызды да атуулдуктардан ажыратыңыз. Эмнеге дегенде аты Гүлмира, мисалы, күйөөсү кимсин сан, кимсен дегендерге жер суулар өтүп жатат, билинбей урматтоо менен Көкжаңгак шаарынын тургуну Нурлан дейт. Нурлан мырза, абдан туура маселе көтөрдүңүз, аябай туура маселе көтөрдүңүз. Бул маселенин бир гана жагы, экинчи жагы ошол Кореяга же башкаларга күйөөгө чыкпаш үчүн кыргыздын жигиттери жигит болгонубузду дагы үйрөнүшүбүз керек өзү. Биз жигит бололу. Биз адам бололу. Ошол Адахан Кимсанбаевич, жаныңызда Иратов деген киши бар эле. Ал бир бол менен жүрүп кетиптир го. Сизге ийгилик дейт жол болду. Ар бир киши өз жолун, өз тагдырын өзү тандап алат. Мен кайрылганмын бир канча жыл башта. Ким биздин партиянын максаттарын, оюн, жолун бөлүшсө, биздин эшигибиз ачык деп. Эшик ачык болду. 19 августка чейин киргендер кирди. 20-сында дарбазаны жаптык. Бир жигит айтты, мен дарбазанын ар жагында элем, бияка ыргытып жүрүпсиңер го деп. Ал жактан өзүң чыктың, себеп түшүндүң. Биздин партия башка. Ошон үчүн Иратов мырза дагы өзүн тандоо. Биринчи кылымда Дүйшөндүн мектеби болуп, биздин балдар 3-4 топко бөлүнүп окушат дейт. Ошентип ошол мектепти курдуруп берүүңүздү суранабыз дейт. Ушул суроону Молдалиев, Молдошев, Курманбек деген агай жазыптыр. Рахмат, Алла разы болсун. Биз ошолорду курбайбыз, биз ошолорду шыйракка чаап өкмөткө курдурабыз. Биз көзөмөлдөйбүз. Мына мен куруп берем деген сөздөргө ишенбегиле. Эч ким өз жанынан керек болсо апасына тандыр да куруп бербейт. Соңку суроо ушул болгон экен, каалоо тилек ушул болгон экен. Ушуну менен бүттү. Эл журтубузга ыйманыбызды күчтүү кылган болсун. Мына элим журтум деп чыгып аткан балдарыбызга Алла Таала күч кубат берген болсун. Мына жакшы ниет, максаттар менен чыгып атышат. Элдин кызматын кылат элем, мындай мүдөлөрдү аткарат элем. Алла Таала ушуларга күч кубат берип, Алланын туура жолуна жүрүштүлөргө насип эткен болсун. Алла Таала баарыбызга хидayet берсин. Ыйманыбызды күчтүү кылган болсун. Нәпсибизге алданбай, жүрөгүбүз менен ушундай жакшы инсандар шайлап алышты. Алла Таала баарыбызга насип эткен болсун. Dilek maksatlarınıza vardınız. Allah Teala özü yetkiliyoruz. Bir akıl görüyoruz.